Саламатсыздарбы, эфирде парламент жаңылыктары. Алдыдагы саатта эл жашоосуна таасир этүүчү жогорку кеңеш кабыл алган маанилүү мыйзамдар жана парламенттин чечимдери тууралуу айтып беребиз. Көрсөтүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жаңы жылга жаңы мыйзамдар менен кылмыш, жаза, бузуулар жана жоосундар тууралуу жаңы кодекстердин өзгөчөлүктөрү. Тоо курдады дейбиз же жана кичи майда кылмыш кылган жарандарыбыз мындан ары ошол камакка олтургузбай, акча төлөмдөрү боюнча кутулганга мүмкүнчүлүгү болот. Кыргызстан 55 өлкөгө 60 күнгө чейин визасыз кирүүгө уруксат берүүдө. Анын пайда зыяны кандай? Эң биринчи 6 миллион элдин кызыкчылыгы турат. Мен ойлойм, ошон үчүн толук колдош керек. Бул жерде андай коркунуч, анда ар нерсе болушу мүмкүн, ал үчүн иштей турган органдар бар. 9 класстан мектептен чыгып кеткен 9000 бала эч жерде окубайт. Парламентте 11 класска чейин милдеттүү окутуу сунушу колдоо табууда. Мамлекеттин ошо 14 жаштан 17 жашка чейин дагы эле мамлекеттин көзөмөлүндө, коомдун көзөмөлүндө ошол өспүрүмдөр калсын деп бул мыйзам долбоорун биз мурунку нормаларды кайтырып келип атабыз. Жогорку кеңештин төрагасы ага кат жазган баланын кыялын орундатты. Ошо эжеги айткан экен, айыста кат жазгыла деп, анан келип эле кат жазам деди, анан кийин мейли жазсаң жаз деп ойлогон эмеспиз да, мынтип эме кылат деп. 2019 жылдын 1 январынан тарта укук коргоо органдары менен сот системасында өтө олуттуу өзгөрүүлөр болот. Кылмыш жана жаза кодекси, кылмыш процессуалдык кодекси, бузуулар жөнүндө кодекс, мурда болбогон жаңы жоосундар тууралуу кодекс күчүнө кирет. Сот системасын реформалоо алкагында 2016-17 жылдары кабыл алынган башка мыйзамдардын пакети дагы жаңы жылдан иштеп баштайт. Тергөө соттору институтун киргизүүгө штат ачуу, бузуулар тууралуу кодекске өзгөртүү кийирүү тууралуу акыркы мыйзам долбоорлорду парламент кезексиз карап колдоп берди. Жаңы кодекстер күчүнө кирсе, эмнелер өзгөрөт? Кезектеги репортажда. Мурда кылмыш жана административдик кодекс болсо, эми жаңы өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш, жоосун, бузуулар деп 3 түшүнүккө ажыратылып каралат. Айрым оор эмес жаман жоруктар кылмыш кодексинен алынып, жоосундар деген жаңы кодекске өткөрүлөт. Анын бир себеби майда кылмыштар менен түрмөдө отургандар өтө көп жана эркинен ажыратылгандарды багууга мамлекеттен көп каражат коротулат. Мында мыйзам бузуунун канчалык кесепети көп болсо, ошого жараша адам жазага тартылат. Анын мыйзамдуулугун жаңыдан пайда болгон тергөө сотторунун институту карайт. Жаңы кодекске ылайык бул следственный судья деп коет. Биздин жарандарыбызга бир топ баягы жеңилчиликтерди алып келет да, ошонун катарында баягы тоо курдады дейбиз же жана кичи майда кылмыш кылган жарандарыбыз мындан ары ошол камакка олтургузбай, ошол сотко да жетпей, ошол судьялар аркылуу акча төлөмдөрү боюнча кутулганга мүмкүнчүлүгү болот да. Ошол жерде да депутаттар бир топ маселени көтөрдү. Биздин азыркы убакта өтө соттолгон адамдарыбыз көп болуп атат да. Мен ойлойм, барган сайын ушул кодекстер иштей баштаганда биздин элибизде жеңилдик болот. Сотко чейинки жана тергөө убагындагы прокурордун жобосу тергөөчүнүн аракетсиздигине баа берүү боюнча актыларды карайт, баш коргоо чарасын, бөгөт коюу чарасын, анын мыйзамдуулугун, тинтөө, камакка алуу, ушул окшогон маселелерди карайт да. Андан сырткары процессуалдык кызматташуу деген дагы жаңы норма кирип атат. Бул деген эгерде соттолуучу өзү тергөө менен кызматташам деп прокурорго арыз менен кайрылса, аны дагы тергөө тарабынан сотко алып келип, арызын бекитип, чечим чыгарып, андан ары тергөөнү улантканга да, кылмыштык кошумча ачканга. Ушундай көптөгөн нормалар өзгөрүп атат. Жашоо турмуштан дагы бир эң жөнөкөй мисал. Бузуулар кодексинин ишке кириши менен өзгөртүүлөр кирилген жол кыймылы жөнүндө мыйзам дагы 1 январдан тарта күчүнө кирет. Анда жол эрежесин бузуунун зыяны канчалык көп болсо, ошончолук айып пул көп салынат. Ага ылайык минималдуу айып пул 1000 сом, максималдуу 17500 сом болмокчу. Бузуулар жөнүндө кодекс бул 17-жылы кабыл алынган, ошондо эле уже бул норма кирип калган. Эгер айдоочулук курду калк жашаган жерлерде тагынбай кете турган болсо 1000 сом өлчөмүндөгү айып төлөнөт. Ал эми калк жашабаган трассаларда тагынбай бараткан болсо 3000 сом өлчөмүндөгү айып пул. Карама каршы тилкеге чыгуудагы 1000 сом каралган болсо, биз азыр ошону 3000 сомго көтөрүп
көрүп аны дагы уже карап атабыз. Ошон үчүн бул жердеги баягы негизги максат ошол жол эрежесинин бузууларын кандай кесепетке, канчалык оор кесепетке алып келсе, значит ошончолук баягы күчөтүлгөн айып пул тартылат дагы. Эгер кесепети оор эмес болсо, эң ылдыйкы тепкич ошо 1000 сомдук өлчөмдөгү штраф менен чектелип атат да. Ошентип жаңы кодекстерде иш козгоо боюнча жаңы ыкмалар колдонулат. Кылмыштык каттоо ийимден алынып башкы прокуратурага берилет. Колдонуудан чыгып жаткан кылмыш жаза кодекси репрессиялуу деп эсептелген. Эми кылмышкер деп табылган адамга берилүүчү мөөнөттөр өзгөрүүдө жана гумандуулук каралган. Аны менен катар пробация институту ишке кирип, ал түрмөдөн чыккан адамдарды коомго аралаштырууга жардам берет. Мурун кылмыш болуп эсептелгендер, ошол жанагы акча көлөмүнө, зыяндын көлөмүнө, жазаган ишине жараша алардын аталышы бүгүнкү күндө кылмышкерди туудурбай, бүгүнкү күндө ошо жорукка кетип, ошо жорук менен эле бүтүлөт. Бирок ошону тиги өзүнүн жанагы айыпын төлөп, зыяндыгын төлөп, бирок аны абакка отургузбайт. Анткени коомчулугубузда дайыма сөз болуп жүрбөдү эле. Тоок турган түрмөдө отурат, тиги көп урдаган болсо сыртта жүрдү. Бүгүнкү күндө көп урдаган түрмөгө отурат, тоок урдаган жана айыптарга жыгылып, кайта жана пробация боюнча, мыйзам боюнча аны кайта коомчулукка кайтаруу, анткени ардес жатаканалар маселеси, иш камсыз маселеси, жергиликтүү бийлик, паспорт, документ, жергиликтүү бийлик менен кошулган көптөгөн маселелер ал тарапка миллиондогон каражаттар каралып отурат. Сот өндүрүшү менен укук коргоо органдары жаңы эрежелер менен иштөөгө канчалык даяр болгонун эми убакыт көрсөтөт. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары жаңы кодекстерде беренелер ортосунда карама-каршылыктар, кемчиликтер бар экенин белгилеп, мыйзам чыгаруу органы аларды түзөтүүнүн үстүндө иштерин айтууда. Кыргызстанда эң жашыруун мекеме болгон финансылык чалгындоо кызматы коомчулуктун көңүл чордонунда калды. Өткөн жумада финансылык чалгындоо кызматы жарандардын банктагы маалыматтарын алуу үчүн банкка купуя кат жибергени ачыкка чыгып кеткен. Мекеме банк кардарларынын реестрин түзүп, акчаны адалдоого каршы күрөшүү максат кылганын айтат. Бирок буга банкирлер жана анын кардарлары нааразы болууда. Талдоочулардын айтуусунда ар бир өлкөдө акча агымы көзөмөлдөнөт жана ал өтө жашыруун жасалат. Бизде катачылык кимден кетти? Маселени парламенттин тармактык комитети карап, чечим чыгарды. Эске салсак, буга чейин каржылык чалгындоо мамлекеттик кызматы банктардан кардарлар боюнча бардык маалыматты эсеп ээлери анын кутучасы тууралуу сураганы белгилүү болгон. Ал жашыруун маалымат кандайдыр бир себептер менен коомчулукка чыгып кеткен. Бумага, выходя с грифом ДСП с вашего ведомства, попадая в гражданскую организацию, это уже нарушение с вашей стороны, а не со стороны банков, которые допустили утечку. Вы даже к сотруднику банка не можете применить никакую ответственность, потому что он не отвечает за это. Мындай талапты өкмөт мүчөлөрү экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү жана каржылоо боюнча мыйзамсыз кирешени легалдаштырууга каршы көрүлгөн чара катары түшүндүрдү. Бул маселе каралып аткан маселе өтө резонанстуу болуп кетти. Кече интернет булактарына да чыкпадыбы? Сизге премьердин буйругу менен сөгүш жарыяланды деп. Бул кандай? Ушу интернетте чыккан боюнча же болбосо служебный расследование кылдыбы? Мен дагы өзүм күнөөмдү сезем. Мен дагы бир аз бизден да катачылыктар кетти. Чалгындоо кызматынын негизги максаты кылмыштуу кирешеге каршы күрөш экенин белгилеген депутат бардык жарандардын банктагы эсептери ачыкталып отурса, мындай кыймыл экономиканын туруктуу саясатына доо кетире турганын белгилейт. Жалпы башынан бардыгынан маалыматты чогултуп бир жерде кармоо бул бир коркунучтарга алып келет. Бул биринчиден бул ошол жактагы бизнес чөйрөдөгү жеке адамдар өзүнүн бир эле каражаттарды эмес акчаларды, ал жерде документтер болушу мүмкүн, ал жерде өздөрүн көтөрүп жүргөн ар кандай зергер буюмдары болушу мүмкүн. Ошол боюнча бир башка тараптарга кетип, башка кызыкчылыктарга колдонбош бөгөт коюлду. Бул нерсе банктык купуя сыр жөнүндө мыйзамга каршы келиши мүмкүн. Ошондуктан мындай аракеттер банк системасына болгон ишенимди жокко чыгарарын эске алуу менен бул кырдаалды чечүү өтүнүчү менен банк өкүлдөрү өкмөткө бир нече кат жазып кайрылган. Учурда банктар менен аталган кызмат бир пикирге келиптир. Я думаю, что на этом можно будет поставить точку. В принципе, компромиссные решения найдены. Я надеюсь, что таких больше казусных решений не будет. Азыркы учурда өкмөт тарабынан атайын токтом кабыл алынып, анын негизинде чалгындоо кызматы менен банктар ортосунда иш алып барууда тартип орнотулууда. Ага ылайык эми мындан ары каржылык чалгындоо кызматы банктык эсептерге жалпы көзөмөл киргизбейт. После выхода вот этого постановления, если бы Госфинразведка направила запрос, оно было бы легитимно, честно говоря.
И наказание, которое получил председатель ГСФР Анарбаев, именно заключается в том, что он этот запрос направил преждевременно. Негизи банктар банктык сыр болуп эсептелген коммерциялык банктарда купуя маалыматтарды салык кызматына, улуттук банкка жана финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына соттун чечими менен гана көрсөтүүгө болот. Принять к сведению, учитывая, что были заключены договоренности, правительство приняло решение. Все же Генеральная прокуратура работает по изучению законности, правомерности и обоснованности произведенных действий. На информацию по работе Генеральной прокуратуры по данному вопросу предоставить в комитет. Суудан күн нуру шамалдан алынган энергияны колдонууга өтүү демилгесин парламент жактырды. Энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө мыйзам долбоору палатада кызуу талкууга алынды. Өзгөчө чакан гэстерден өндүрүлгөн электр энергиясынын баасы кызыктырды. Депутаттар белгилегендей, көп өлкөлөр көмүр, мазут жагуудан баш тартып, күн, шамал энергиясын колдонууга өткөн. Мыйзам менен Кыргызстанда дагы чакан гэстерди өнүктүрүүгө мүмкүндүк берилмей болууда. Кыргызстанда шамалдан, күндөн, судан жана башка жактардан энергия өндүрүү же башкача айтканда энергиянын кайра жаралуучу булактарын өздөштүрүү иштери канааттандырарлык эмес. Дүйнө өлкөлөрү энергия өндүрүүнүн экологиялык жактан таза багыттарына өтүп жаткан маалда бул маселе өтө актуалдуу экенине талаш жок. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун негизги максаты энергия өндүрүүнүн альтернативдүү багыттарын өздөштүрүүгө кедерги болуп жаткан маселелерди жоюу болуп саналат. Эң негизгиси ишкерлер менен энергия тармактын ортосундагы карым-катнаштын оптималдуу эрежесин сунуштоо, инвесторлорго жол ачуу керек. Мы вносим изменения в налоговые таможенные преференции для производителей ВИА. Это дополнение в налоговый кодекс. Вводится освобождение от уплаты НДС на оборудование для ВИА. Бул албетте энергиянын кайра жаралуу булактарын өздөштүрүүгө жеңилдиктерди берет. Бирок энергия өндүрүү сатуу маселелеринде жаралган келишпестиктер бар. Анткени чакан гэстерден же күндөн, шамалдан энергия өндүргөндөрдөн электр кубатын алуу электр станциялар үчүн кыйынчылыктарды жаратат. Демек, мурда белгиленген тариф учур талабына жооп бербейт. Новым законопроектом предлагается изменить размеры повышающих коэффициентов для расчета тарифа на приобретение электроэнергии у субъектов ВИА. Вот сегодня мы предлагаем другие. Для установки и использования электроэнергии воды коэффициент будет 1,5. То есть сумма будет 3,36 на 2,24, если умножая. Жыл өткөн сайын электр энергиясына болгон керектөө көбөйө бере турганында талаш жок. Демек, энергия өндүрүүнүн альтернативдүү багытын өнүктүрүү, кынтыксыз эрежелерин иштеп чыгуу учур талабы. Ар жылы кошумча приблизительно 700 киловатт, миллиард киловаттка чейин плюс болуп кетип атат. Өкмөт буну ойлоnuш керек эле. Өкмөт буну жасаш керек эле. Эртең биз свет жок болуп калсак, баягы веерное отключение болот. Кайра баягы наразычылык болот. Жашыл экономика, таза экология өлкөнүн келечеги. Мындай шартта энергиянын кайра жаралуу булактарын өздөштүрүү кечиктирилгис иш-чаралардын катарында болушу керек. Мына азыр Кыргызстанда эң алдыңкы орунду ушу тоо кен тармагы ээлеп атат. Кен байлыктарды казганга караганда, мен ойлойм, ушул электр энергияны курсак, гэстерди курсак, ошол бир нече эселеген Кыргыз элине пайда алып келет. Экологияны да бузбайт. Жашыл экономика да ошондо болот. Өндүрүш дагы өсөт. Депутаттардын айтканына караганда дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү көмүрдөн, дагы ушул сыяктуу энергия булактарынан баш тарта баштаган. Андыктан бул багытта эмитен иш алып баруубуз керек. Эмне себептен биз коэффициенттерди түшүрдүк? Эмне себептен коэффициенттер өйдө болгондо келген жок инвесторлор? Анткени коэффициенттер өйдө болгонго кызыктар болгон жок. Холдингдагы бүт электр система. Азыр мынакей ортого келип сүйлөшүп, эми мынакей шуну кылалы деп ушул мыйзамды алып чыгып атабыз. Айтылгандарга таянсак, бул стратегиялык чоң маселе болууга тийиш. Турдакун суу алыш талабынан суу бул товар, мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам бүгүнкү күндө иштебей турат силер тараптан. Аны эске да алган жоксуздар. Бул келечектин иши. Эртең биз сууну сатуу маселеси боюнча бул карала турган эртеби кечпи. Биз кайрылып келебиз. Демек бүгүнкү күндө биз мини гэс салган биздин ата мекендик өндүрүүчүлөргө шарт түзүп беришибиз керек.
Дария сууларга чакан гэстерди куруп электр кубатын алган албетте жакшы, бирок айылдарды таза суу менен камсыздоо маселеси дагы актуалдуу. Таза сууну элге жеткирүүгө эмне тоскоол болууда? Агрардык саясат суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитети калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыз кылуу жөнүндө жогорку кеңештин тапшырмасынын аткарылышын талкуулады. Аймактарга таза сууну жеткирүү боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө тийиштүү тармактын өкүлдөрү баяндама жасады. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 653 айылда таза суу жок. Ошонун 595 айылында жанагы 70-жылдардан кийин курулган айылдарда 1,38 миллион калк жашайт. Анан 553-үндө отчетто жүрөт, ушу 1,65 ушу биринчи этапта таза суу берилген. Ал эми 1,146 1,200,000 жакын калкында бүгүнкү күндө ошол таза сууга болгон муктаждыктарын биз чечишибиз керек. Таза суу менен камсыздоо иштери башталып, бирок аягына чыкпай калган айылдар да бар. Мындай көрүнүш пландоо иштеринин натыйжасы экендигинен кабар берет дейт эл өкүлү. Ошондой эле таза сууну долбоорлоп жатканда саркынды сууларды иштетүүнү дагы жөнгө салуу зарыл. Ушу проектлерди чийгенде дагы, сызганда дагы ошо кийинкини ойлоп, ушул айылга суу кирет. Ушул айылга киргенден кийин биз анда чыккан чоң айылдарда, райондук борборлордо, шаарларда саркынды сууну кайда кетиребиз деген маселе туулуп жатат да, мунун аркасынан сөзсүз. Мына биринчи айылдарга киргендерде бул маселе чыкты. Нарын районундагы Карачи айылы кылымдар бою арыктан суу ичип келишет. Таза суу менен камсыздоо иштери башталганы менен каржылоо токтоп турат. Ал эми таза суунун келишин элеттик тургундар зарыгуу менен күтүшүүдө. Жарымы бүтүп стройканын жарымы жатат азыр жанын алдында, кардын алдында. Барганбыз, июнь айында барып эл менен жолугуп, ошондо сиз обещать эткенсиз элдин көзүнчө. Мен да баргам, мен айылга бара албай атам азыр. Анан бир конкретно бир кылбай эле бияктан кичине жасап, анан бияктан кичине ушинтип эле дайныңызды таппай калыптырсызчы. Мен ошондой ой кетип атат магачы. Бир жумушту конкретно аяна чыгып кылбайт экенсиз. Мындай көрүнүштөр республиканын дээрлик бардык аймактарында кездешет. Таза суу долбоорун жылдыруу үчүн тийиштүү тармакка толук кандуу макам берүү керек. Бул департаменттин функциясын кайрадан карап чыгып, кайрадан башка ошол маселени чече ала турган, ошого жоопкерчилиги жете турган, полномочиясы жете турган кылып, башкадан департамент дейбизби, дирекция дейбизби, башкадан мамлекеттик орган түзүп чыксын өкмөт. Бүгүнкү күндө калкты таза суу менен камсыздоо багытына республикалык бюджеттин эсебинен капиталдык салымдар беренеси боюнча 250 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле чет элдик донорлордон жана банктардан ири суммадагы каражаттар берилери күтүлүүдө. Кыргызстандын карамагына өткөн Алабукадагы Орто Токой суу сактагычы кайтаруусуз калганын айтып, депутат коңгуроо кагууда. Ошол эле Өзбекстан менен чектеш Кара Дарыядагы суу тосмосунун жээги желип, суу жайпап кетүү коркунучунда. Мына ушул көлдөр, дарыялар, жер астындагы суулар башка министрликтерге бөлүнүп калып, бирдиктүү саясат жүрбөй жатканын эл өкүлү белгиледи. Эгер өкмөт түзүмү өзгөрсө, суу чарбасын өзүнчө орган кылып түзүү керектигин көтөрүлдү. Ар кандай маселелер саатында башка дагы олуттуу проблемалар айтылды. Акыркы мезгилдерде арт-артынан катталган жол кырсыктарын азайтууну өкмөт колго албаса, бул маселе тереңдеп бараткандай. Эң баалуу, эң кымбат бул адамдын өмүрү. Кудай сактаганды сактайм дейт эмеспи? Ошондуктан биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги, саламаттыкты сактоо, билим берүү министрлиги, ички иштер жана башка тийиштүү органдар кырсыктарды алдын алуу иш-чаралары тууралуу элге кеңири маалыматтарды жайылтуусу зарыл. Сузак районундагы чоң суунун нугун өзгөртпөсө, Кара Дарыя айылынын тургундарына коркунуч жаралып жатат. 1979 жылы Союз убагында номер 20 суу тосмосу курулуп, ошол бойдон азыркы күндө акыбалы өтө начар, жээктери жээлип жатат экен, Ашырбек Мойдонович. Ушуну сөзсүз турда бир ал жерде жээги жээлип, элдерге ушундай бир коопту түзүп атыптыр. Быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, аймактарда бир катар иштер аткарылды. Бирок жеке ишкерлер тарабынан жасалган иштерге алгылыктуу көңүл бурулбай жатат. Россияда иштеп жүргөн Өзгөн районунун Шералы айылынын тургуну Жолдошова Чынар аттуу кызыбыз Шералы айылына нан азыктарын чыгаруучу цехти өзүнүн каражатына куруп бүтүргөн. Ошол жерде турган 100 киловаттык трансформатордун мощносту жетишпегендиктен ушу трансформаторду 160 киловаттка алмаштырып берүү маселеси коюлган. Алган жооптордун бардыгы
мүмкүнчүлүк жок, каражат жок деген жооптор менен келиптир. Мен ойлойм, бул президентибиздин указын жетекчилердин толук колдоп болгондугунун белгиси. Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычы кайтаруусуз калганы айтылганы менен өкмөт ага көңүл бөлбөй келет. Ал жерде 50 чакты милиция кайтарат. Айлыгын 5 айдан бери ала албай атат. Ушуну эки министрликти чакырып эле ушу ортодо бир келишим түстүрүп койбойсуздарбы? Ушу маселеби? Ушу кыйынбы ушул маселе чечиш? Ал жерде 5 айдан бери уже азыр милиция кайтарбай. Эми өзүңүз билесиз ал жерде кандай болуп атканын бүгүнкү. Эми уят го эми башка бирөөлөр укса да. Ушу өкмөт ушу бир 50 милицияга айлык бере албай калганбы? Республикалык казынанын басымдуу бөлүгү билим берүүгө багытталганы менен бул тармакта жарытаарлык иш жок. Жакшы мектептерди же болбосо ушул окуучулардын саны көп, класстарда 40тан отурган ушул мектептерди анализ кылып чыгып туруп, кошумча корпустарды курууну сиздер мындай колго албасаңыздар болбой калат да. Ысык Көл облусу туризм тармагынын локомотиви болгону менен жол маселеси курч бойдон турат. Союз убагында ба курулган жолдун сапатынан эле бүгүнкү чейин чыдап келатат. Кумтөр ачылып атканда биз ойлогонбуз, үмүттөнгөнбүз. Кумтөр ачылганда ушул тескей тарабындагы жол жасалат деп. Бир иш жасалган жок. Мына эми Кумтөрдүн өзүнүн иши даярдап келатат. Ошондуктан ушул маселе боюнча көңүлүңүздөрдү буруп, кийинки жылда ушул көлдүктөрдү бир жакшы жаңылыктар менен сиздерди сүйүндүрөт деп ишенем. Программаны улантабыз. Кыргызстан 55 өлкө менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу келишиминин мөөнөтүн узартууда. Мындан тышкары депутаттар Шенген визасы бар жарандарга Кыргызстанга дагы тоскоолдуксуз кирүүсүн кароодо. Буга чейин 45 мамлекеттин жарандарына визасыз режим киргизилген эле. Бирок андан туризм өнүгүп кеттиби же дүйнөлүк миграциялык кризис малында визасыз режим кооптуубу? Бул маселени талкуулоодо тармактык комитеттин депутаттарын визасыз режимдин пайда зыяны кандай болуп жатканы кызыктырды. Тармактык комитеттин мүчөлөрү Дастан Бекежов тарабынан демилгеленген Кыргызстандын бир катар чет өлкөлөр менен 60 күнгө чейин визасыз катташуу келишим мөөнөтүн узартууга багытталган мыйзам долбоорун карады. Ввести безвизовый режим в отношении лиц, имеющих действующую Шенген-визу, визу Японии, в Японию или Соединенные Штаты Америки, либо Великобританию. Здесь необходимо отметить, что предлагается именно применять для тех лиц, которые хотя бы единожды въехали на ту территорию, допустим, если это Шенген-виза, то в Шенген-зону они хотя бы один раз должны въехать, и потом только будут иметь право въезжать к нам по безвизовому режиму. Мыйзам долбоорунда кайсы мамлекеттин жараны болсо дагы Шенген визасы бар жарандарга уруксат берүү каралууда. Станабаевич, кайсы мамлекеттер и биздин улуттук коопсуздук комитетинин позициясы кандай бул боюнча? 2012 жылда бул мыйзамды визасыз режимди алып келгенде МИД жана УКМК өтө каршы болгон, бирок дагы эле мына пайдалуу нерсени биз көрүп атабыз, дагы эле эч ким даже кечиримди сураган жок да. Кечиребиз, биз мындай катачылыкты кетирдик, ошол учурда туура эмес позицияны билдирдик деп ушуна эч ким айта элек да. Канча мамлекет кирип атат ошондо? Давайте я зачитаю тогда. Да, там 10 стран. Болгария, Кипр, Румыния, Черногория, Андорра, Аргентина, Бразилия, Сан-Марино, Чили и Оман, Султанат. Тышкы иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматы бул аракетке каршы. Ошол тизмеге, ушул Шенген визасы бар граждандарды киргизүүгө өкмөттүн токтомун биз ошону киргизип, биринчи этапта өкмөттүн токтомуна киргизип, андан кийинки этапта карап көрөлү деген биз негизги сунушубузду киргизгенбиз. У нас не количество туристов будет расти, а будет расти количество трудовых мигрантов из стран Индии и стран Китая. В Западной Европе в настоящее время идет иммиграционный кризис. 1 800 000 людей из стран, где идут боевые действия в настоящее время, находятся на территории Западной Европы. Какое это к нам имеет отношение? Они прямое имеют отношение, потому что, получив шенгенскую визу, они заходят к нам. Мы можем завтра, послезавтра превратиться в опорно-логистический пункт. То есть, по вашему мнению, эти 1 800 000 беженцев имеют в наличии шенгенскую визу? Что такое говорите? Бул жерде
туристтер келгенде ошол акча чиновниктердин чөнтөгүнө түшпөй калган, тышкы иштеген баягы консулдук сбордо чоң коррупциялык схема болгон. Эң биринчи 6 миллион элдин кызыкчылыгы турат. Мен ойлойм ошон үчүн толук колдош керек. Бул жерде андай коркунуч, анда ар нерсе болушу мүмкүн, анын үчүн иштей турган татаан органдар бар. Белгилей кетсек, бул маселе тармактык комитетте биринчи окууда каралганда өкмөт мурда келишим түзүлгөн 45 өлкөнүн тизмесине дагы 10 мамлекетти кошуу, 60 күнгө чейин визасыз катташуу мөөнөтүн 2030 жылга чейин узартуу сунушун берген. Киргизген туура, учур келди ошого, жеңилдетиш керек визаны. Бирок ал мамлекеттер менен да бир бардыгы менен эки тараптуу сүйлөшүп, Кыргызстандын кызыкчылыгына же кыргыздардын кызыкчылыгына эч болбосо кичинекей бир жеңилдик алалы дегенчи. Эки тараптуу келишимге өтсөк деле макул болушат алар, эгер сүйлөшсөкчү. Ошентип талкуудан соң өзгөртүү толуктоолорду эске алуу менен айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүүндө мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин түзүмүндө өзгөртүүлөр орун алды. КСДП саясий партиясынын тизмеси боюнча жаңыдан депутат болгон Өмүрбек Бакиров ант берип, өз ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришти. Өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант берем. Ал жакында депутаттык ыйгарым укуктарын өз каалоосу менен мөөнөтүнөн мурда токтоткон Музафар Исаковдун ордуна келди. Белгилей кетсек, Өмүрбек Бакиров буга чейин Ата журт партиясынын 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болгон. Ал эми депутат Аида Касмалиева жогорку кеңештин төрагасынын орун басарлыгына шайланды. Ал КСДП парламенттик фракциясынын сунушу жана тармактык комитеттин чечими менен вице-спикерлик кызматка көрсөтүлүп, 91 добуш менен колдоого ээ болду. Аида Касмалиева КСДП фракциясы тарабынан кайра чакыртылып алынган депутат Асель Кодранованын ордуна шайланды. Мектеп окуучуларын 9-класстан кое бербей, 11-класска чейин милдеттүү түрдө окутууну депутаттар тобу сунуштады. Анткени 9-классты бүтүп кеткендердин 12% чала сабаттуу, эч кандай кесипке ээ болбой же иши жок өз алдынча жашоого даяр эмес экени изилденди. Бирок бул демилгени ишке ашырууга Билим берүү министрлиги ырастагандай 757 миллион сом талап кылынат экен. Бул каражат эмнеге жумшалат? Бала мектепте толук кандуу билим алуусу канчалык зарыл? Бул тууралуу кезектеги репортажда. Билим берүү министрлиги билдиргендей, 9-класстан кийин мектептен чыгып кеткен 9000 бала билимин улантпайт. Эч кандай кесипке ээ болбой, бели ката электе миграцияланып, көрүнгөн жумушта иштеп жүрүшөт. Же болбосо кирим дүйнөсүнө башы ооп кетүүдө. Кыздар да 16 жашында чоң турмушка аттанып күйөөгө тийүүдө. Мунун баарына бөгөт коюп, коом сабаттуу болуш үчүн балдар мектепте милдеттүү түрдө 11-класска чейин толук окуусу зарыл. Демилгечилер 3 жылдык изилдөө жүргүзгөндөн кийин ушундай чечимге келүүдө. 10-класстан кийин эч кандай бир билим албай, во взрослую жизнь деп айтат, чоң улуу жашоого 180 миң 200 миңге жакын чукул биздин өспүрүм жарандарыбыз ушул жашоого кетти. Сандары көбөйүп баратат депчи жылдан жылга. Андан тышкары ар кандай уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө алып кеткенге оңой жолду түзөт. Андан тышкары экстремисттик, террористтик уюмдарга буларды тартууга бир жол ачат деген мүмкүнчүлүктөр болуп калган. Ошол себептен мамлекеттин ошо 14 жаштан 17 жашка чейин дагы эле мамлекеттин көзөмөлүндө, коомдун көзөмөлүндө ошол өспүрүмдөр калсын деп бул мыйзам долбоорун биз мурунку нормаларды кайтырып келип атабыз. Балдардын баарын 11-классты бүтүрүү үчүн 757 миллион сом талап кылынары эсептелип чыккан. Каржы талап кылган мыйзам долбоорлору колдоо табышы кыйын. Муну белгилеген депутаттар акча эмнеге жумшалат деген суроо салды. Мен ойлойм, бул акча эмне үчүн кетип барат ушунча акча каражат? Себеби дегенде ушул деле каралган да мурда да бюджетте каралган да ушул окуучуларга ылайыкчы. Өкмөт токтомго алып алган. Подушевое финансирование. Кайсы мектепте канча окуучу болсо ошол каражат кетет. Бардыгы эле азыр миграцияга деп Россияга, Казакстанга кетип калышат да, балдарчы. Анан ошол анан ата-энеси коюп, балам ушул мектепти окуп алсын деп туруп, анан өзүнүн тааныш да ошол жердеги директорлорчу барып баланы каттатып кое берет ошол жергечи. Ал бала фактически окубайт. Мындай болуп канчалаган директорлор кармалды бүгүнкүндөчү. Себеби жок эле баланы алар катташып, кийин 2 жылдан кийин аларга аттестат жазып берип атат да. Демек ушундай көрүнүштөр дагы болбойт экендиги эгерде ушул мыйзамды кабыл алып берген болсок, туурабы? Бала чала сабат болуп ара жолдо калбасын деген депутаттар окуучу 11-классты аяктап аттестатка ээ болушу керектигин колдоду.
Билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирилип калса, аны 2020 жылдан тарта иш жүзүнө ашыруу сунушталууда. Ага чейин өкмөт каржысын чечүүсү зарылдыгын эл өкүлдөрү белгилеп, мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда жактырылды. Теманы улантабыз. 65 жаштан өткөн мугалимдер мектеп директору боло албайт деген өкмөттүн мыйзам долбоору парламенттин колдоосун тапкан жок. Эл өкүлдөрү билим берүү системасында мындан башка толгон токой көйгөйлөр бар экенин, сунушталган мыйзам ал проблемаларды чечпей турганын айтышты. Дал ошол картайып бараткан күчтүү педагогдордун муунуна ишеним чоң болууда. Андан көрө мектеп директорлорун мөөнөт менен дайындоо же ротация кылуу керек деген пикирлер талкууда айтылды. Кыргызстанда азыркы тапта 2262 мектеп бар. Ал билим берүү уяларында ушунча сандагы директорлор иштейт. Мураска калган кызматтай көрүп, бул кызматтан 40-50 жылдап түшпөй келгендер дагы толтура. Ошол эле учурда абалы өтө оор мектептерди оңдоп түзөп койгондор да жок эмес. Азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда жаш курагы 65 жаштан ашкан мугалим мектеп директору боло албайт. Атандаш топтун суроосуна туура жооп берсеңер, 2 упай аласың. Мыйзам долбоорунун негизги максаты билим берүү уюмдарынын жетекчилерине болгон талаптарды жогорулатуу. Максаты эмнеде? Жаңы жетекчилерди алып келүү, жаңы кадрларды, таланттуу кадрларды алып келүү жана алардын билим сапатын жогорулатыш үчүн аларды талаптарды күчөтүү. Долбоорду колдоорун айткан депутат мектептерде жана мектепке чейинки мекемелерде иштеген жаш адистерге жол бошотуп, алардын кызматтан өсүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү керектигин айтты. Ар бир жаш мугалим ал директор болгусу келет. А бирок мектепте директорлук орун бирөө эле. Ошондуктан ушул норманын аткарылышын колго алыш керек. Ал эми айрым депутаттар мындай чектөөлөрдү медициналык мекемелердин жетекчилерине карата да киргизүү керектигин белгилешти. Мен бул медицина тармагына да бир кайрылып кетейин дегем да. Бүгүнкү күндө медицина тармагында жалаң эле жетекчи эмес, отделение башчылары бул жана операция кылууда, ошол жердеги өзүнүн милдетин аткарууда жогорку жаштагылар иштеп атат бүгүнкү күндө да. Мисалы 80-90 чейинкилер. Жаш мугалимдер барбай атат айылдарга. Шарты жок. Баары ушу чүйдүн тегерегинде, Бишкектин тегерегинде калысы келип атышат. Анан келип алып эле деп 65 жаш бүтүн руководитель алып салабыз деген мен эмне негизинде келип чыкты деп ошону суроо берип атам. Давайте мындай комиссионду карап көрөлү. Депутат билим берүү илим министрлигинин өкүлдөрүнө предметтик мугалимдин жетишсиздигине көңүл бурууга чакырды. Ошол эле маалда эл өкүлү жакшы иштеп жаткан мектеп директорлорунун тажрыйбасын пайдалануу зарыл деп мыйзам долбооруна каршылыгын билдирди. Бүгүнкү күндө 2 мектепте вакансия турат. Татыктуу директор боло турган адам жок. Анан кийин мына мисалы 12-чи мектеп эмне үчүн элдин баары 12-чи мектепке беребиз дейт. Анткени Мундузбаев деген бир убакта ошол мектепти бренд кылган. Эмне себептен 61-ге барабыз дейт. Ал Низовский ошол мектепти бренд кылган. Мына 70-ке барабыз дейт, 6-чы мектепке барабыз дейт, башка гимназияларга барабыз дейт. Ошол жетекчилердин арты менен ушул бир мектепте билим берүү сапатын жогорку деңгээлге чыгарып атса, силер ошолорду мына 1-2 жылдан кийин пенсияга кетирип атасыңар да. Балким бул мыйзам кайсыл бир учурда керек болор. Качан биздин башка мугалимдерибиздин деңгээли өскөндө керек болот. Бирок бүгүн мындан башка маанилүү маселе толтура турбайбы? Сунушталган мыйзам долбоорунан кыйла көйгөйлүү делген мугалимдердин эмгек акысын жогорулатуу, окуу китептеринин сапатын жакшыртуу сыяктуу маселелер боюнча мыйзам долбоорун алып келүүнү депутат талап кылды. Алып келбейсиңерби мугалимдерге зарплатасын көтөрөлү деп? Алып келбейсиңерби бюджетке чуркабайсыңарбы? Мектептерди жаңыратайлы деп алып келген китептериңер кандай? Уят болуп атасыңар. Анын немесе эле сыртын алмаштырып коюп туруп, 1-класстагы китепти 2-класска эле алып келип атасыңар. Мисалы мага 15 кат келди азыр Ак Жол айыл өкмөтүнөн, Аксы районунанчы. Ошо Минобразованиянын верхушкасы, силер бүт силерге мондай болгон ишенимди аткарган жоксуңар силер. Учурда мектептерде 2262, бала бакчаларда 1390, мектептен тышкары билим берүү мекемесинде 74 мектеп директорлору иштеп келүүдө. Алардын 20% 65 жашка чыккандар, 37% 60-тан өтүп кеткен. Талкуудан соң эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, ал четке кагылды. Мамлекеттик идеология кандай болушу керек? Илимпоздор, коомдук ишмерлер Кыргызстанга кандай идеология туура келери жөнүндө акыл калчашты. Алар бир ай мурда жарыяланган идеология менин көз карашымда аттуу долбоорлор сынагынын жеңүүчүсүн аныкташты. Ага калк арасынан улуттук идеологияга кайдыгер карабаган 200 адам сынакка катышып,
ойлорун жазган. Советтик тоордо башка союздаш өлкөлөр сымал Кыргызстандагы коммунизм идеологиясына сугарылып келди. Эгемендик алган соң идеологияны Манас эпосунан издеп, анын 7 осуяты иштелип чыгып жайылтылган. Бирок кийинчерээк кыргыздын идеологиясы акыл сөздөр камтылган, кылым карыткан макал лакаптарда жатат дедик. Бүгүнкү күндө биз кандай идеология менен жашашыбыз керек деген суроого жооп изделип баштады. Ал өзүн актаган жок. Себеби күч менен, зордук менен ал жасалган нерсе эртедир кечтир кыйрайт жок болот. Ал эми мына эң өнөккөн өлкөлөрдө укуктук мамлекет болот ал жакта. Бардыгы мыйзам боюнча жашайт. Мына рынок экономикасы бизге идеологияны кереги жок. Рынок экономикасы бардыгын өз ордуна коет дегендей да ушундай көз караштар болгон. Бирок кандайдыр бир багыт алган, кандайдыр бир нерсеге ишендирген, адамдарды ошого үндөгөн, ошого дух берген, кандайдыр бир идеологиянын болушу керек экени мына бүгүн да көрүнүп атат. Буга чейин Махабат Мавлянованын демилгеси менен эң мыкты идеологиянын долбооруна сынак жарыяланган. Келип түшкөн 200дөй долбоордон 11-и тандалып алынып, экинчи турда коомдук, мамлекеттик ишмерлердин, илимпоздордун сынына коюлду. Бексултан Арзыбаевдин жарандардын бекенчилдик сезимин козгогон идеология боюнча көз карашы комиссия мүчөлөрүнүн копулуна толду. Жеңүүчү ар бир адамды өз ишинин устасы болууга чакырып, бир багытта өнүгүү моделин сунуштаган. Патриот, кайдыгер, намыстуу боорукер, аял затын урматтап сыйлаган гумандуу, калыс сапат дүйнөдөгү эң жогорку даражадагы, эң маданияттуу, эң гениалдуу калк деш керек. Ушул ырсак, ушул тексттерди окуган сайынчы бул адамдын патриоттук өзүнүн улутуна болгон сүйүүсүн жаралат. Эл өкүлү кыйла жылдан бери бирдиктүү улуттук идеология жок болуп калганын белгилеп, бул боштуктун ордун баарынан өз кызыкчылыгын жогору коюу, коррупция сыяктуу терс көрүнүштөр ээлеп кетүүдө деген пикирде. Депутаттын баамында жарандардын патриоттук сезимин күчөтүү менен идеологиябызды белгилеп алсак болот. Негизги мен идеологиямдын максаты бул балдарды, жаштарды, жалпы эле Кыргызстан жарандарын мындай патриоттуулукка, ата мекенчиликке, өзүнүн дагы өлкөнү мындай кызыкчылыгын, өлкөнүн кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгына бийигирээк койгонго, үндөөгө жана тарбиялоого бир системалык түрдө өкмөттө бир иш-чара алып барууда. Тез аранын ичинде бул системаны, иш-чаранын аягына чыгып, системаны билим берүү тармактарына киргизбесек, биз дагы бир аз жылдан кийин биз кандай кризиске, адеп акылактык, моралдык ушундай кризиске баратканыбыз бул баарыга дайын да. Демилгечилер мамлекеттик идеология боюнча бул иштин башаты дейт. Ушундай сынактар, талкуулардан жаралган ойлордон жыйынтык чыгарылып, билим берүү министрлиги аркылуу калың элдин катмарына жайылтуу сунушталууда. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү лидери Өмүрбек Текебаевдин 60 жылдык юбилейине арналган миссия аталышындагы китептин презентациясы жогорку кеңеште өттү. Депутат Каныбек Иманалиевдин айтымында китепте Өмүрбек Текебаев жөнүндө макала, анын берген интервьюлары 2005-2007 жылдардагы саясий окуяларды камтыган маанилүү документтери камтылган. Белгилей кетчү жагдай, китепте Өмүрбек Текебаев өзү жазган эмес, ал тууралуу бардык материалдарды анын санаалаштары топтогон. Китеп 1,5 миң нускада чыгарылган. Ал сатылбайт, каалоочулар менен саясатка кызыккандарга акысыз берилмекчи. Жаңы жыл алдында миңдеген балдар Аяз атага өзүнүн каалоо тилектерин билдирип кат жазышат. Чүй облусундагы Чоңжар айылынын кичинекей тургуну Базылбек Аяз атанын ордуна жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго кат жолдоп, өзүнө, эжесине жана бөбөгүнө майрамдык белек камдап алды. Кийинки сюжетте толугураак. Урматтуу төрага Дастанбек байке, жаңы жылга карата менин эжеме компьютер, өзүмө телефон жана бөбөгүмө чана белек алгым келет деп жазылган бул катта. Төрага Дастан Жумабековго кат жазууну чечкен 8 жаштагы Базызбек Күнтүү айылынын жанындагы дачадагы үйлөрдүн биринде жашайт. Тестиер бала бат эле жообун да белектерин да алды. Дастан Арыспек мына сизге белегин берип жиберди. Төраганын кеңешчиси Марат Пирназаров менен жогорку кеңештин иш башкармалыгынын жетекчиси Марат Матазимов ноутбук, телефон жана чананы балдардын өз колдоруна тапшырышты. Дастан Арыспек Жумабековдун атынан сага мындай жаңы жылдык белек, ноутбук, компьютер.
Эстеликке сүрөткө түшүү учурунда бул үй бүлө тууралуу кызыктуу маалыматтарды алдык. Көрсөк, каарманыбыз Базызбек 7 балалуу үй бүлөдөн экен. Ошо эжей айткан экен, айыстаа кат жазгыла деп, анан келип эле кат жазам деди. Анан кийин мейли жазсаң жаз деп ойлогон эмеспиз да, мынтип эме кылат деп ойлогон деле эмесмин. Аябай сүйүнүп атам. Үйдүн кожоюну болсо кесиби боюнча кыргыз тили мугалими. 15 000 сом айлык алат. 7 баланы багууга бул каражатты кантип жеткирип жатканын айтып берди. Келинчегим ушу үйдө кээде швеяга иштейт. Кээде ушу үйдөн жана кыял бирикмесинен барып, ошактан жумушап келип, кошумча киреше болот. Калган өзүмдүн айлыгым менен эле быйыл айлыгым көтөрүлгөнү быйыл болду да. Азыр 15 000 айлык алам. Буга чейин 10 000ге жетпеген айлык менен эле жашап келгенбиз да. Базызбек 2 класста окуйт. Ал бир туугандары менен бирге коңшу айылдагы мектепке баруу үчүн күнүнө 5 чакырым жолду жүрүп басат. Эми анын окуудан кеч калган күндөрү апасына телефон чалып коюуга мүмкүнчүлүгү бар. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко жаңы жылга карата Чүй облусунун Жайыл районундагы аялдар колониясына барып, ал жердеги кичинекей балдар менен отурган аялдардан кабар алды. Тармактык комитеттин мүчөлөрү менен биргеликте аларга жаңы жылдык белектерин тапшырды. Бул түзөтүү колониясында учурда 10 өспүрүм энелери менен отурат. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Конушбаев болсо жаңы жыл майрамын утурлай табияты катаал Суу Самыр айыл аймагына барды. Депутат жергиликтүү активдер менен жолугушуп, өрөөндөгү 5 мектептин балдарына белектерин берип кайтты. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Конушбаев жаңы жыл майрамын утурлай табияты татаал келген Суу Самыр айыл аймагына барып, социалдык мекемелердин кызматкерлерине жана өрөөндөгү 5 мектептин окуучуларына белек тапшырды. Белек тапшыруу салтанатында жаңы жыл майрамы бөбөктөр үчүн эле эмес, жалпы эл үчүн өзгөчө күн экенин белгилеген депутат балдарга кубаныч тартуулоону салтка айлантканына токтолду. Балдардын баарына бирдей кылсаң бул чоң нерсе да. Мына бирден азыр мына балдардын баарына бирдей кылып беребиз Кудай буйрса. Үйүнө алып барып ушул жерден сүйүнүп, чоң ата, чоң энеси менен, ата энеси менен татынакка чай ичип, жаңы жыл тосуп, мына менин подарыгым мондай сонун мампа бар экен деп сүйүнөт да. Мен ушул кубаныч мага өтө жогору нерсе да. Мындан сырткары депутат Тынчтыкбек Конушбаев айылдык администрациянын, мектептин, милиция бөлүмчөсүнүн, оорукананын кызматкерлери жана жергиликтүү кеңештин депутаттары менен да жолугушуп, жаңы жылдык белектерди тапшырды. Буюрса эмди жылы маданият үйү курулат деп чоң ишеничтебиз, себептен ошо маданият үйүбүз чогуу эле республикалык бюджетке киргизип, ошол жагы эмди жылы курулат деген иштер чоң ишеничтебиз. Андан тышкары 1 май тунук айылында дагы мектептин спорт залы жок эле, ошолорго дагы спорт зал куруу иши көтөрүлгөн болчу. Республикалык деңгээлде көтөрүп, ушул маселе дагы колго алынып, жакынкы 1-2 жылдын ичинде толук чечилет деп чоң ишеничтебиз. 20 жылга чукул убакыттан бери туруктуу демөөрчү катары Суу Самыр айыл аймагына колдоо көрсөтүп келген эл өкүлү жыл сайын өрөөндөгү 5 мектептин алдыңкы окуучуларына стипендия тапшыруу менен катар мугалимдер арасында уюштурулган жыл мугалими сынагын уюштуруп келүүдө. Эл өкүлү элетелин минтип жаңы жылдын астында да эсинен чыгарган жок. 2001-ден бери ушу белектерди баардык жалпы Суу Самыр өрөөнү боюнча 5 мектепке беребиз. Андан тышкары балдар эле эмес, ушул мугалимдер жамаатына баарына берилет. Эшикте дворниктен баштап директорге чейин, мүдүрүнө чейин берилет. Бу жерде больница бар, больницанын ишкерлерин бүтүнө беребиз, милицияларга беребиз, айыл өкмөттөрүнө берилет иштегендерине. Айылдык кеңештин депутаттарына чейин берилет. Депутат табияты татаал келген Суу Самыр айылынын тургундарынын туруктуу демөөрчүсүнө айланып, калкка ойлоп келе жатканына 17 жыл болду. Окуучулар, неберелерибиз абдан күтөт, анткени ошол жаңы жылда ушундай окуучуларды сүйүнткөн ошо белегин алгысы келет, Тынчтыкбек Кадырбековичти көргүсү келет. Ошондой эле майда жылдын жыйынтыгы менен окуучуларыбыз, алдыңкы окуучуларыбыз стипендия алат. Мугалимдерге ар кандай шыктандыруучу конкурстар өтөт, акыл ордоп, парламент сүйлөйт, жылдын мыкты мугалими. Мына ошол жылдын жыйынтыгында да күтөбүз. Биз бир жылда 2 жолу Тынчтыкбек Кадырбековичти Суу Самыр эли күтөбүз. Ушундай сыймыктанган эл уулу бар болсун дейбиз. Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелген улан кыздарга билим берип, аларды кесипке ээ кылып жаткан номер 18 билим берүү мекемесинен эл өкүлү Гүлкан Молдобекова кабар алды. Жаңы жыл алдында өспүрүмдөрдүн жашоо шарты менен таанышып, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 10 томдук китептерин белекке тапшырды. 18-жылдагы жыл жаңыргандан баштап кыргыз элинен чыккан жазуучубуз Чыңгыз Айтматов агайыбыздын
90 жылдык мааракеси бардык жерлерде белгиленип атты, башка мамлекеттерде белгиленип атты. Ошон үчүнен эле Кыргызстанда ар бир область, ар бир райондордо Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш-чараларды өттү. Ошонун ичинде мен мынакей Ош областында, Ош аябай чоң область, Ош областында дагы президентибиз катышкан чоң бир эскерүү Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси белгиленди. Андан кийин бардык областтарда да белгиленип атты. Мен Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн туулуп өскөн жери Талас областында дагы өзүм катышып келдим. Ал жерде дагы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси эң чоң даражада жакшы эскерүүлөр менен белгиленди. Мен кур келбестен ушул агайыбыздын китептерин белекке ала келдим. Ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз элимди келе жаткан 2019 жаңы жылы менен куттуктаймын. Ден соолукта болсун, иштеринде ийгилик болсун, кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин. Ушул күндөрү ар бир адам өткөн жылдагы жасаган иштерине саресеп салып, жаңы жылга жакшы тилектер менен аттайт. Быйылкы жылыбыз Кыргызстан үчүн да, парламент үчүн дагы жемиштүү жылдардан болгонун белгилеп, Жогорку кеңештин төрагасы, фракция лидерлери жалпы кыргызстандыктарды жаңы жылы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды ушу келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайм. Келген жыл баарыбыз үчүн жакшы жыл болсун. Ырыс-кешик алып келген, тынчтык алып келген, стабилдүүлүктү алып келген жыл болсун. Ар бир үй бүлөдө бакыт таалай алып келсин. Мамлекетте тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Дагы жолу жаңы жыл силер менен урматтуу биздин мекендештер. Урматтуу кыргызстандыктар, жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, элибизге, мамлекетибизге тынччылыктын жылы болсун, өнүгүп өскөн жыл болсун. Баарыңыздардын үй бүлөңүзгө бакубат жашоону каалайм. Эң негизгиси быйылкы жыл ушу баарыбызды үмүттөндүргөн, иш жүзүндө көрсөтүлгөн өнүгүү Кыргызстан мамлекетибиз бир чыныгы алдыга жылган жылдардан болсун деп тилейт элем. Жаңы жылыбыз жалгап, эски жылыбыз колдоп, 19 жылыбыз дагы эң негизгиси тынч, ар бирибиздин үйүбүздө жетишкендиктер көп болуп, жалпы кыргыз эли 19 жылы чоң-чоң ийгиликтерге жетишип, эң негизгиси бул жыл мындай ар бир мамлекетте эсте каларлык жылдар болот экен. Ушу 19 жыл жакшы жагынан эсте каларлык жылдардан болуп кетсин деп каалоо тилек айткым келет. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер болсун, жаңылануу болсун, алдыда койгон максаттарга жеткиле, бай болгула, тапкан туткан баардыгы ушу насип болсун. Мен ушу Кыргызстанда биздин мамлекетибизде ар дайым ынтымак болуп, биздин мамлекетибиз өнүгүп өскөн мамлекеттерден болсун деп мен ушуну каалайт элем. Эми ар бир жаран жоопкерчиликти алып, чогуу Кыргызстаныбызды өнүктүрүп өстүрөлүк деп айтмакчымын. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыңыздарды, ар бириңиздерди 2019 жыл келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн, чын ниетимден куттуктайм. Ар бириңиздерге чын ден соолук, узун өмүр, көкүрөгүңөрдө кандай тилек, кандай дуа, кандай бир каалоо, кандай максаттар болсо, ошонун баардыгы ылайым ишке ашсын деп чын дилимден тилейм. Элибизде ынтымак, биримдик өкүм сүрсүн. Мамлекетибизде бакубаттуулук, жакшы жашоо, токчулук болсун. Кирип келе жаткан жаңы жыл, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн, жаркын келечектин,
сіздердің тілектердің атқарылысын шарттаған берекелі жыл болсын. Жаңы жыл елімізге сабырдуулық, бақуат, жашоо алып келсін. Құтты жергөзді, биримдик, молчылық, ынтымақ байырласын жаңы жылыңыздар менен. Жыл жыйынтыктаган көрсөтүүбүздүн соңунда айта кетсем, жаңы жылда 8 январдан 11 январга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары өлкө аймагында шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат. Көрсөтүүнү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.